Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге морской бой деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгісін басып, ананда каналға катталып қойған болсоңуз, біз баштадық. Тасманын башында эле адамзат космосту изилдеп отуруп, акыры космостун кайсы бир кыйырынан жерге окшогон планетаны таап чыгышат. Окумуштуулардын болжомолу боюнча ал планетада жетиштүү деңгээлде суу жана аба бар болгондуктан, алар ошол планетада жашоо бар деп эсептешип, керек болсо ал жакта өнүккөн цивилизация бар болушу мүмкүн деп да божомолдошот. Илимдин акырындап өнүгүшү менен адамзат ошол планетага кантип белги берүүнүн жолун дагы ойлоп чыгарат. Ошентип биргелешкен чечим менен ошол планетага белгинин да жөнөтүп жиберишти. Кийинки көрүнүштө биз бир тууган Алекс жана Стоун менен таанышабыз. Алар түнкү эс алуучу жайда Алекстин туулган күнүн белгилеп жатышкан. Ошону менен катар эле агасы Стоун Алекске деңиз флотуна кызматка алынганы үчүн куттуктап жаткан. Анткени агасы Стоун ошол деңиз флотунда кызмат өтөөчү. Ошентип алар майрамдап жатышты эле ал жака бир сулуу кыз кирип калат да. Алекс аны бир көргөндө эле жактырып, аны менен таанышканга аракет кылат. Ал кызга жактыргандыгын билдирүү үчүн дүкөндө бир нерсени алып келип берем деп тентектик да кылып жибергенин көрөбүз. Эртеси ал кыз ошол деңиз флотунун адмиралынын кызы экени билинип, Стоун Алекске келип, сен менин жаныма жумушка келип орношо элек жатып эле, мени уят кылып карьерама чоң тоскоолдук жараттың деп айтат. Дал ушул мезгилде Гавай аралдарында деңиз аскердик окуу да башталып калган эле. Ал аскердик окууга ондон ашык мамлекеттердин кемелери келип, бири-бири менен тажрыйба алмашып жатышты. Бул кезде окумуштуулардын берген маалыматы боюнча биздин жер планетабызды көздөй чоң метеориттин келе жатканы аныкталат. Эртеси Алекс жанагы аскердик окуунун ачылыш аземине кечигип келгенин көрөбүз. Аны көргөн флоттун адмиралы Алекске наразы болот. Ал эми анын кызы Сэм менен Алекс жакшы мамилеге өтүп калган эле. Анда Сэм Алекске атамдын алдына барып бардыгын ачык айтып аны менен сүйлөш десе, Алекс адмиралдын алдына барууга батын албай коет. Ошентип а дегенче болбой эле Алекс Япон командири Нагата менен кагышып кетип, адмирал аларды өзүнө чакырганда, Алекс жана Нагата мындан ары тынч жүрөбүз деп кечирим сурашат. Анда адмирал Нагатаны кетирип жиберип, Алекс болсо болочок кайнатасынын алдында аргасыздан туруп калат. Адмирал болсо Алекске ушул аскердик окуу бүткөнчө чыдай тур, андан кийин мен сени иштен айдайм дегендей кылат. Ал эми жанагы жерди көздөй келе жаткан метеорит күн системасына кирип, жерге жакындаган сайын эле 4-5 бөлүккө бөлүнүп, жердин атмосферасына сүңгүп кирип жөнөдү. Алардын бири жердин жазылмас спутнигине тиет да багытын өзгөртүп кетет. Калгандары болсо жанагы аскердик окуу өтүп жаткан аймакка, океанга түшкөнүн көрүшөт. Ал эми бөлүнүп кеткен метеорит Гонконгко келип түшкөнүн көрөбүз. Адмиралга байланышка чыгышып, ошол аймакка түшкөн метеориттерди текшерүүнү талап кылышат. Кемелер ошол метеорит түшкөн жерге чукулдаган сайын ал жактан дагы бир белгисиз түшүнүксүз кемелер чыга баштаганын көрөбүз. Кемелердин бирин жетектеген капитан Алекстин агасы Стоун ошол белгисиз нерсеге жакындап барышат да, анын жанына барып текшерүү үчүн кайык менен аскерлерди жөнөтөт. Анда Алекс аскерлерге кошулуп кайык менен барып жанагы белгисиз кеменин түбүнө жетип, таң калып эле колун тийгизип көрсө, ал жактан укмуштуудай күч чыгып, асманды көздөй атырылып, тоголок коргоочу катмарды пайда кылып эле бүткүл Гавай аралдарын тосуп калат. Эми ошол курчап калган катмардын ичиндеги кемелер сыртка чыга албай калганын, башка деңиздик күчтөр аларга жардам бере албай калганын түшүнөбүз. Суу алдынан чоң кемелер биринин артынан бири чыга баштап эле, башка бир кеменин капитаны аларды атууга буйрук берип салат. Ошентип чабуул башталып, жанагы башка кемелер болсо жооп катары ал кемеге бомбаларын аттырат. Кемедегилер коргонуп, ал бомбаларды абадан жардырып жиберип, бирок болбой эле бомбалардын бири кемеге түшүп, кеменин капитаны көз жумат. Алекс жана башка аскерлер кайык менен качып келе жаткандыктан, аны көргөн Стоун инисин сактап калуу үчүн жанагы белгисиз кемелерге өзүнүн кемесинен чабуулду баштап калат. Бирок жыйынтыгы өтө өкүнүчтүү болуп, бир нече чоң бомбалар Стоундун кемесине сайылат да кемени бүтүндөй жардырып жиберет. Ошентип Алекс бир эле көз ирмемде агасын жоготуп алды. Эми ал жерде адамдардын эки эле кемеси калып, бир кемеде жанагы Япон командири Нагата башчылык кылса, экинчисинин капитаны жана көз жумганын билебиз. Ошентип ал кемеде капитандыкка ылайыктуу эч ким жок болгондуктан, Алекс чечкиндүүлүк менен кемени башкарууну колуна алып, агасы үчүн өч алмакчы болуп жинденип, белгисиз кемелерди чабуулга алууга даярдана баштайт. Эң алгач эле Нагата чабуулду баштап жиберип, бирок дароо эле анын кемеси кыйрай баштайт. Анда өтө бир катуу чабуулду берейин деп жаткан Алекс чөгө баштаган Нагатанын кемесиндеги аскерлерди куткарып калууну чечет. Көп өтпөй эле баягы башка планетага белги берилген чоң спутникти көздөй, жанагы келгиндердин учагы тездик менен учуп келгенин көрөбүз. Дал ошол аймакта Сэм жана мурунку полковник жүргөн болчу. Көрсө жанагы келгиндер адамдар алыскы планетага белги жөнөтүшкөндөн кийин ошол жактан келгенин түшүнөбүз. Анан да алар жерде жашоо бар экенин, цивилизация бар экенин түшүнгөн соң, кайра өздөрүнүн планеталарына белги бере алышпай, адамзаттын спутниги аркылуу өз планеталарына белги
белги беришип, бардык аскер күчтөрүн чакыртып, жерди басып алалы деп жатышат окшойт. Ошентип жердегилер чоң коркунуч алдында калып, ал эми Алекс болсо Нагатанын кемесиндегилерди сактап калып, жанагы келгиндердин кемесинен алыстап качып кетти. Бирок ошол эле учурда алардын кемесине келгиндердин бири чалгынчылыкка келгенби айтор аскерлер аны кармап алышыптыр. Жалпысынан адамга окшош сыяктуу болгон менен бир топ эле адамдан өзгөчөлөнүп турган ал келгиндин бет кабын чечишип, ал ошол замат эле ойгонуп кетет да Алекстин башынан кармап калат. Дал ушул учурда кеменин бир капталы жарылып, бардыгынын кулагы тунуп, эстери ооп, өз мүчөсүн алып кетүү үчүн башка келгиндер кирип келишет. Алар жаратар мүчөсүн алып учуп кетишкенден кийин Алекс бир нерседен шектенип, көрсө кемеде өтө бир куралданган темир кийимчен келгин адамдарды бирден жок кылуу үчүн калып калган болот. Көрсө бул келгиндер ар кайсы планеталарды басып алышып, өздөрүнүн колониясына айландырышат экен. Алар кайсы планетага барбасын согуш ачып, эми жерге дагы согуш баштаганы турат. Эгер келгиндердин аскерлери жерге каттап келишсе, адамзат аларга согуш жарыялоо үчүн өтө эле алсыздык кылары белгилүү болуп турду. Ошентип Алекс жанагы келгинди алдап соолап алаксытып жатып, бир кезде кеменин чоң замбиреги менен келгинди чачырата атышат. Жанагы тоо жакта жашаган элдер келгиндерден коркуп жашына башташты. Алар эле эмес бүткүл жер шаарындагы адамдар ызы-чууга түшүп, ар бир өлкө аскердик күчтөрүн чогултуп даярдана башташты. Эми Нагата жана Алекс белгисиз кемелерге алыстан сокку урмакчы болуп, алыстан ракета атышып, бирок келгиндер кайра эле акылдуулук кылып кетишет. Атылган экинчи ракета дагы тийбей калып, алардын кемесин көздөй келгиндердин кемеси жыла баштады. Бирок Нагата менен Алекс келгиндердин эки кемесин бирдей учурда атып, экөөнү тең жардырып жибергенге жетишишти. Сэм жана полковник ошол жактагы окумуштуу менен жолугушуп, ал окумуштуу эмне үчүн келгиндер бул аралды басып алышканын түшүндүрүп, анткени алар биздин спутник аркылуу өздөрүнүн планетасына кабар берип, аскерлерди чакыртканы жатат деп айтса, Сэм дароо эле Алекске байланышка чыгып бардыгын түшүндүрүп берип, эгерде аралда жайгашкан спутниктерди жардырып жок кылбасак, эртең келгиндердин жүздөгөн кемелери келип жерди басып аларын айтат. Бул учурда Алекс жана Нагата келгиндердин акыркы кемесин кантип жок кылууну ойлонуп жатышкан эле. Изилдөөлөргө карап, келгиндер жарыкка көп карай албашын. Ошол үчүн алар бет капчан жүрүшөөрүн, жарык аларга чоң тоскоолдук жаратаарын билишип, таңдын атышы менен келгиндерге чабуул коюуну чечишет. Алар күн чыгары менен күндүн маңдайынан чыга келишип, кеме башкаруучуларынын айнегин тешкенге мүмкүн болуп, соккуларды биринин артынан бирин берип отуруп эле келгиндердин кемесин жардырып жиберишти. Дароо эле сүйүнө башташып, бирок сүйүнүчкө али эрте болчу. Келгиндерден акыркы темир куралдары алардын кемесине түшөт да, эч нерсеге карабай эле кеменин бир топ жерин талкалап салышты. Кеме чөгүп, аскерлер кайыктар менен жээкке чыгышып, эми аралдын жээгине барган эң акыркы келгиндердин кемесин жок кылуу керек болуп турду. Анткени алар өз планеталарына белги беришсе, адамзаттын күнү бүтмөк. Эми адмиралдын колдоосу менен ал жерде 10 жылдан бери иштебей турган, музейге айланып калган эски кемени колдонушмакчы болушат. Бирок анын башкарылуусу азыркы заманбап кемелердей эмес. Такыр бөлөкчө болгондуктан команда аны иштете албайт экен. Ошондо Алекске убагында бул кемеде кызмат кылган жашы өтүп калган адамдар келип жардам бермекчи болушат. Ошентип алар аралдын жанындагы келгиндердин кемесине жакындап келишкенде, келгиндер дароо эле чабуулду башташат. Анда Алекс кемедеги замбиректердин бардыгын октотуп, бардыгын тең капталды көздөй буруп коет да, келгиндердин бомбалары атылган кезде якарды түшүртүп, кемени дароо токтотуп коет. Кеме дароо эле капталдап барып, Алекстин буйругу менен бардык замбиректер аткылап, келгиндердин кемесине болуп көрбөгөндөй соккуларды уруп жатышты. Бирок албетте алардын кемесинде да бир канча жерлери жарылуу болду. Келгиндердин кемеси кыйрай баштап, жанагы тоголок коргоочу катмары дагы өз күчүн жоготту. Анда адмирал дароо эле учактарын жардамга жөнөтөт. Аралдагы келгиндер болсо өз планеталарына белгини дээрлик жөнөтөйүн деп калышып, бирок Сэм жана полковник аларга болушунча тоскоолдук көрсөтүп жатышты. Дал ушул учурда Алекс менен Нагатага эки тандоо коюлуп, же алар акыркы ракетасы менен келгиндердин кемесин атып өздөрүн сактап калышат, же болбосо аралдын башында турган чоң спутникти атып жок кылып, бүтүндөй адамзатты сактап калышат. Албетте Нагата менен Алекс өздөрүн сактабай адамзатты сактап калуу үчүн аралдын чокусунда жайгашкан спутниктин координаттарын аныктап атып жиберишет. Дал ушул учурда келгиндердин кемеси аларды көздөй баягыдай чоң темир куралдарын жөнөтөт. Ракета спутникке барып жарылып, келгиндердин өз жери менен байланышы үзүлүп, ал эми адмиралдын жиберген аскердик учактары Алекс менен Нагатанын кемесине учуп келе жаткан чоң темир куралдарды жардырып жок кылып, андан соң келгиндердин калган акыркы кемесин түп тамыры менен талкалашат. Тасманын аягында адмирал көз жумган жана аман калган аскерлерге сыйлык тапшырып жатат. Агасы Стоундун сыйлыгын Алекске тапшырып, Нагата жана Алекс көрсөткөн эрдиктери үчүн мактоо алышты. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.